Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кытайдын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен менен жолугуп, Солтон Сарыгенине жакын жерде Кытай жарандарынын жана жергиликтүү калктын ортосунда болгон окуяны тезинен жөнгө салуу боюнча пикир алмашты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Разаков бул маселеде Кыргыз өкмөтү инвесторлордун да жергиликтүү калктын да кызыкчылыктарын коргоонун маанилүүлүгүн түшүнөрүн жана бардык талаштар укуктук негизде саясий нукка бурбай чечилиши керек деп эсептей турганын билдирген. Учурда Солтон Сарыгенинде биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жана башка тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү жүрүшөт. Жеринде калкка маалымдоо түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү тургундар болсо кытайлык компания ишин токтотушун талап кылып жатышат. Нарындын Солтон Сарыгенинде чыккан жаңжалдан жабыркаган Жоңчи Майнинг компаниясынын 19 кызматкеринин абалы канааттандырарлык деп табылып, Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан чыгарылды. Ошол эле чырда жаракат алган жергиликтүү тургун дарылануусун улантууда. 5 августта Солтон Сарыгениндеги кытайлык компания менен жергиликтүү элдин ортосунда чыр чыгып, тараптар бири-бирине таш ыргытышкан. Милиция окуяны териштирип жатат. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигиндеги бөлүм башчынын министрдин орун басары рангында Кытайга иш сапарына жөнөп жатканын кызматтык комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган мекеменин басма сөз катчысы Гүлчехра Садыкова кабарлады. Анын айтымында комиссия мекеменин бөлүм башчысы Анаркүл Беккулиевага байланыштуу социалдык тармактарга жарыяланган маалымкаттын аныктыгын, ким кол койгонун тактап чыгат. Мунун алдында Анаркүл Беккулиеванын министрликте иштей турган аныктыгы жана анын министрдин орун басары рангында аш коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы экени көрсөтүлгөн маалымкат социалдык тармактарга жарыяланган. Ага министрдин орун басары Амангелди Исаев кол койгон. Бул маалымкат Беккулиеваны Кытайда жыл сайын өтүүчү 21-кылымдагы деңиз жибек жолу эл аралык жарманкесине жөнөтүш үчүн жиберилген. Кытай тарап мунун чын-төгүнүн аныкташ үчүн Тышкы иштер министрлигине кайрылган. Башкы дипломатиялык мекеме маалымкат такталып жатканын билдирүүдө. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев жана кол койгон орун басар Амангелди Исаев менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпай жатат. Мекеменин басма сөз кызматы жетекчилер өкмөттүн жыйынында экенин белгилеп жатышат. Аты аталган кызматкер Беккулиева 1 августтан тартып эмгек көргүүсүнө кеткен. Маалыматка караганда 21-кылымдагы деңиз жибек жолу эл аралык жарманкеси жыл сайын Кытайдын ар кайсы шаарында өткөрүлөт. 100дөн ашуун өлкөдөн 1000ге жакын өнөр жай жана соода топтору, бир нече миң компания, ишкерлер катышкан жарманке бул жылы августтун соңунда 23 жолу өткөрүлөт. Ага катышуу үчүн Кыргызстандан айыл чарба министринин орун басары рангындагы кызматкерге чакыруу келген. Бул маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып, министр Эркинбек Чодуевке карата сынды күчөттү. Мурдагы башкы прокурор Раида Салянованын туулган күнүндө анын туугандарын номер 1 тергөө абагына киргизбей жатышат. Бул тууралуу Вести KG сайтына анын сиңдиси Надира Астапаева кабарлады. Биз 47 аппак розадан турган букет алып келгенбиз, бирок бизди киргизбей жатышат, деди ал. Тергөө абагынын кызматкерлери аркылуу да бере албай жатабыз. Азыр күтүп жатабыз. Баары бир биздин белегибизди ага жеткиришет деген үмүттөбүз. Мурдагы башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Салянова бүгүн 47 жашка толду. Аны куттуктоо үчүн мурдагы кесиптештери Наталья Никитенко менен Каныбек Иманалиевдер келишкен. Биз Аида Жеңишбековна менен жолуктук. Ага гүл жана торт белеге бердик, деди Вести KG сайтына Иманалиев. Ал өзүнүн абалын канчалык жашырса да анын ден соолук абалы өтө жаман. Жакынкы күндөрү биз медициналык изилдөө жүргүзүү жөнүндө кайрадан маселе көтөрөбүз. Эске салсак, Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Аида Салянова Крим төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу жөнүндөгү кылмыш ишинин алкагында камакка алынган. Жогорку кеңештин экс-депутаты Камчыбек Ташиев Солтон Сары алтын кениндеги окуя боюнча өзүнүн позициясын жар салды. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жазды. Экс-депутат билдирүүсүндө бийликтин жалпы эле кен байлыктарды иштетүүдөгү саясатын сынга алат. Урматтуу эл журт, Солтон Сарыда болгон окуяга унчукпай, билмексен болуп кайдыгер карап олтуруу мүмкүн эмес. Өзүмдүн жеке ой пикиримди төмөндөгү пункттар менен жарыя кыламын. Биринчи, мамлекетибиздин территориясында иштеген инвесторлордун жасаган жумуштары мамлекеттин мыйзамдарына же
элдин кызыкчылыгына төп келиши керек. Андай болбосо биздин өлкөдө иштөөгө тыюу салынат. Экинчи, Кыргызстандагы көптөгөн тоо кен иштеткен чет элдиктерден пайда көрбөй эле зыян тартып келе жатабыз. Мисалы, Кумтөр, Чаткал, Алабуканын акыбалын караңыздар. Үчүнчү, негизинен мамлекетибиздеги алтын, көмүр жана башка кендерибиздин көпчүлүгүн бир уч шылуундар ээлеп алышкан. Алар кимдер? Депутаттар, мурун кийин чоң кызматта иштегендер, чоңдордун туугандары. Мамлекеттен лицензияны бийлигин пайдаланып алышат да Кытайларга сатышат. Ортодо миллиондогон доллар пайда алышат. Анан ошол жалган инвесторлорду крышевать этишип, бүт жаратылышыбызды талкалап жатышат. Төртүнчү, мамлекеттик бийлик ушундай шылуундарды таап чыгып жазалаш керек. Элди жакырлантып, кыжырын келтиргендер мына ушулар. Бешинчи, нарындык элибизге таазим, башыбызды көтөрүп, кыргыз экендигибизге дагы бир жолу сыймыктандык. Алтынчы, бийликте олтургандарга айта берип тил тешилди, дейт Камчыбек Ташиев. Саясатчынын Фейсбуктагы мындай билдирүүсүн бир катар колдонуучу жактырса, айрымдары бөлүшүп да койгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Boeing 747 учагы кулаган. Дача суу айылынан телефондорду алып алышкан 22 куткаруучуга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кактус күч түзүмдөрүнө шилтеме берип жазды. Маалыматка караганда, тергөө органдары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 100гө жакын куткаруучусун суракка алышкан. 22 куткаруучу сурак маалында кырсыктан бир канча күн өткөндөн кийин урандыларга кайра келгендерин моюндарына алышты. Иш маалында алар Huawei үлгүсүндөгү уюлдук телефондорду таап алып кетишкен. Аппараттар аялдарына, ата-энелерине жана башка туугандарына берип коюшкан. Алар табылган телефондор каза болгондордун жанынан алда канча алыс жакта болгондугун айтышкан деп билдиришти күч түзүмдөрүнөн. Билдирүүгө ылайык, бардык шектүүделген куткаруучуларга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, иликтөөгө тоскоолдук кылуу беренелери боюнча айып тагылууда. Эске салсак, 2017-жылдын 16-январында жүк ташуучу учак Дача сууга кулап түшкөн. Анда 35 кыргызстандык жана Түркиянын 4 жараны набыт болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы Никита Тарасенканы 2019-жылдын 10-апрелинде диний касташууну козуткан иш-аракеттери боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн негизинде күбө катары суракка алды. Атайын кызмат тараткан маалыматта Тарасенканын Facebook социалдык тармагында ислам динине болгон терс мамилесин камтыган, мусулмандардын диний сезимине акарат келтирген материалдарды бир нече жолу жазганы сотко чейинки өндүрүштүн ачылышына негиз болду. Ал жазуулар интернет колдонуучулар арасында көптөгөн негативдүү пикирлерди жараткан деп айтылат. УКМК сурак мындай кылмыштардын алдын алууга багытталганын жана толугу менен мыйзамга ылайык экенин билдирди. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко 24-июлда Фейсбуктагы баракчасына президент Сооронбай Жээнбековго жана анын бир тууганы депутат Асылбек Жээнбековго, бир тууган Матраимовторго окшош кишилердин сүрөтүн чыгарып, Ошская ОПГ деген пост жазган. 2018-жылы сентябрь айында президенттин басма сөз кызматы тараткан Сооронбай Жээнбековдун жайкы эс алуусундагы сүрөттөргө тамашалуу сөздөрдү жазып, ошол мемдерди интернетке жайгаштырганы үчүн Никита Тарасенко башкы прокуратурага чакырылган. Бирок президенттин аппараты Сооронбай Жээнбековдун эч кандай доосу жок экенин, өлкө башчы аларды көрүп өзү да күлгөнүн айтып билдирүү тараткан. 3-августта Солтон Сарыдагы алтын кенин иштеткен Jongji Mining Кытай компаниясы менен жергиликтүү тургундардын ортосунда пикир келишпестик чыккан. Чыр 5-августта да уланып 500дөн ашык адам чогулуп, кен комбинатын куруп жаткан кытайлык Jongji Mining компаниясына барган. Алар компаниянын кызматкерлерин кендин аймагынан чыгып кетүүсүн талап кылышты. Бүгүн өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кеңешме өткөрүп, эгерде ушул сыяктуу окуялар үчүн адамдар ишканаларды жабууну талап кыла беришсе, инвесторлор бизден баш тарта турганын айтты. Супер KG порталы Солтон Сары кениндеги чырдын токтобой жатышы өкмөттүн чечкинсиз ишинин жыйынтыгыбы деген суроол салды. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева элге алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү керек эле деген пикирде. Бул маселе бир нече убакыттан бери козголуп жатканда, өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү маалыматты өкмөткө кандай жеткирген же эски адатынча баары тынч деп айтканбы? УКМК кандай иштеген? Бул маселе орчундуу болуп жатканы боюнча ошолор маалымат жеткириши керек эле. Бизде 28 жылдын ичинде жаман практика болуп калды. Лицензия арзан баада сатылып, ортодо инвесторлордон пара алгандар да болгон. Бул маселени ачык, айкын талкуулоого өтүшү керек. Солтон Сарыдагы чырда айрымдар провокация болуп, элди козутуп жатат деп айтышууда. Бирок менин оюмча, ар бир кен байлыктын лицензиянын артында турган чыр-чатакта өкмөт алдын ала иштерди жүргүзүшү шарт. Инвесторлор деле ызы-чуунун үстүнөн келгиси келбейт да. Инвестор акча которгондон кийин тынч иштегиси келет. Ошондуктан күнөө бийлик тарапта болуп жатат. Элди чогултуп, социалдык пакет тууралуу, экологиялык жактан зыяны барбы же жокпу маалымат бериши шарт эле. Талкуунун
учууну завод иштегенге чейин уюштуруу зарыл. Ыз учуу болгондо өзүңөр макул болгонсуңар деп айтчу. Азыр өкмөт ошону айта албай жатат. Ошондуктан ыз учуу болууда, деди Сурабалдиева. 5 августта Нарын облусунда бир топ жарандар Солтон Сары кенине барып, ал жердеги кен казып жаткан кытайларды айдап чыкты. Бул окуя Кыргызстандын инвестициялык абалына өтө чоң сокку урганы айтпаса да белгилүү. Ошол эле учурда бул окуя кылдаттык менен уюштурулуп, элди мыйзамсыздыкка түрткөн күчтөр бар экени ачыкка чыга баштады. Биз дал ушул Солтон Сарыдагы алтын кенин берилиши, ал жерде жардыруу иштери тууралуу фактыларды иликтеп, жиптинүүчү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке барып такалганын аныктадык. Маселен, аталган кен байлыкка ээлик кылган Юразия в Кыргызстане компаниясы 2004 жылы катталган. Бул кадимки эле жаз айында чуулгандуу уран кенин казып баштаган компания. 2010 жылы компания алтын кенин чалгындоо өткөрүүгө уруксат алып, 2011 жылы геологиялык чалгындоого лицензия алышкан. Ал убакта Кайрат Жумалиев министр болчу. Ошол эле жылдын май айында аталган компания Кызыл Омполдогу уран кенин чалгындоого дагы лицензия алып, ага министр Замир Ресенеманов кол койгон. 2012 жылы Чуноев лицензиялык макулдашууга кол коюп, мөөнөтүн узартып берген. Акыркы жолу аталган кен байлыкты казып иштетүүгө Силалиев кол коюп, толук укук берген. Ошол учурда Атамбаевдин Кытайлар үчүн чоң кендерди берген айтылган эле. Бишкек ТЭЦине шарты катаал кредитти алуу үчүн ушул кадамга барган деген кептер да бар. Эми аша тымызын чатак салып, кан көксөп, карапайым элди дагы бир ирет колдонгону жатат. Атамбаевди Кыргызстандын, Нарындын экологиясы таптакыр кызыктырбайт. Анын максаты эттеп кан төгүп, өлкөдө башаламандык жаратуу менен өч алуу болуп турат. Ашанын ат кошчусу Зилалиев болсо түрмөдө мыйыгынан күлүп гана олтурат. Учурда Нарында Ашанын Алга Кылычев баштаган бир топ адамдары элди козутуп жүрөт. Ал эми социалдык түйүндөрдө жер жайнаган троллдору бул окуя боюнча бийликти айыптап, элди чагымчылдыкка чакырууда. Ушундай ыплас ишти жасап, кайраны ыплас план үчүн колдонуп жаткан Атамбаевди эми эл кантип жазалайт? Булак беспредел КЖКР. Бүгүн 6 августта Ош шаардык сотунда Баткен облусунун мурунку прокурору маркум Манарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү катары кармалган капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Мелис Халыковдун кылмыш иши каралмак. Бирок сот отуруму 13 августка жылдырылды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Мелис Халыковдун бир тууган эжеси Дарика Калыкова билдирди. Анын айтымында Мелис Халыков адилеттүү сот отурумун талап кылып, убактылуу кармоочу жайдан чыкпай койгон. Кечээки отурумда Мелис Халыков судья Жолборс Кудаяровду жана мамлекеттик айыптоочуларды ишти кароодон четтетүү боюнча өтүнүчүн билдирген. Анткени ал адилеттүүлүктү каалап жатат. Ошондой эле ал бир аз ооруп калыптыр. Буга чейин башына операция жасалары айтылган, деди Калыкова. Ошондой эле ал иниси Мелис Халыков мөөнөтсүз ачкачылык жарыялаганын билдирди. Мелис Халыков сот отурумуна келбей койгонун маркум Мамажакыповдун атасы Кубатидин Мамажакыпов тастыктады. Ош шаардык сотунун басма сөз катчысынын маалыматына караганда, сот отуруму 13 августка жылдырылган. Ошондой эле Ош шаардык сотунан кечээ 5 август күнү журналисттерди сот отурумуна эмне үчүн киргизилбегендиги тууралуу жооп беришти. 5 август күнү Ош шаардык сотунун судьясы тарабынан Мелис Халыковдун сот отурумуна массалык маалымат каражаттарынын катышуусу жок өткөрүлүшү жөнүндө токтом кабыл алынган. Отурумдардын жүрүшүндө соттолуучу жана анын жактоочулары ишти созууга аракеттенишип, коомчулукка туура эмес маалыматтарды таркатып жаткандыктан соттук териштирүү соңуна чыкканча сот залына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн киргизбей турууну туура көргөн. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 281-беренесинин 5-бөлүмүнө ылайык сот отурумун сүрөткө жана видеого тартууга судьянын уруксаты менен гана жол берилет. Ал эми судья Кудаяровго карата козголгон кылмыш иши боюнча жашырылган маалымат жок деп айтылат маалыматта. Турмуш басылмасы кечээ 5 августта Ош шаардык сотунда Мелис Халыковдун кылмыш иши каралганын жазган. Күндүн экинчи жарымында сот отурумуна журналисттер киргизилген эмес. Анын себебин шектүү Халыковдун жактоочусу Сартбай Жайчыбеков буга чейин судья Жолборс Кудаяровго айтылган дооматтар менен байланыштырган. Ошондой эле ал Мелис Халыковдун бир жактоочусунун ордуна мамлекеттик жактоочу дайындалганын билдирген. Ал жактоочу кылмыш иши менен таанышайын десе уруксат берилген жок. Сот залынан Мелис Халыковду да чыгарып жиберди, деген Жайчыбеков. Сот отурумунун башында Мелис Халыковдун жактоочулары Сартбай Жайчыбеков жана Асылбек Күнгуров мамлекеттик айыптоочуларды ишти кароодон четтетүү тууралуу өтүнүчүн билдиришкен. Бирок өтүнүч канааттандыруусуз калтырылган.
Бүгүн 6 августта саат 17:00 карата Солтон Сары кенинде 700-800 адам чогулду. Алар кен казган Кытай компаниясынын кызматкерлеринин чыгып кетүүсүн талап кылышып жатканын жеринде жүргөн кабарчыбыз билдирди. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп, алардын талабын укту. Эл өкмөт өкүлдөрүнө 2 талап койду. Алар: биринчи, алтын кенин иштеткен Жоңчи Майнинг Кытай компаниясынан лицензияны алуу. Экинчи, азыркы акимди өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүн кызматтан алуу. Эл бул талаптын жообун күтүп жатышат. Эгер коюлган талаптар бүгүн аткарылбаса, Бишкек Нарын Торгарт жолун жабарын айтышты. Ошондо гана өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев келип, маселени чечет деп күтүүдө. Анткени эл менен жолуккан бийлик өкүлдөрү маселени өкмөт чечерин айтышкан. Ошондой эле жергиликтүү тургундар кенди иштетип жаткан компаниянын кызматкерлеринин чыгып кетүүсүн, өздөрү менен кошо техникаларын алып кетишин талап кылышты. Учурда Кытай компаниясынын бир дагы жумушчусу калган жок. Аларды Бишкекке, Кочкорго алып кетишти.